Барыңыздарга ысык салам, мен урматтуу корей тилин сүйүүчүлөрү. Бүгүнкү биздин грамматикабыз ыро. Бирок алгач бир нерсени эскерте кетейин. Каналга катталганды, коңгуроону басып койгонду жана бармакты өйдөгө көтөргөндү унутпайбыз. Анткени бул белгилер сиздердин ыраазычылык катары мен кабыл аламын. Анда эмеси бүгүнкү сабакка киришебиз. Бүгүнкү сабакта биз багыттар жөнүндө окуйбуз. Алгач сүйлөмдөн баштайбыз. Мисо. 나나씨, 병원에 어떻게 가요? 나나 жооп берип атат. 여기서 오른쪽으로 가세요. эми 오른쪽, оң жакка. 오른쪽 бул өзү оң жак эле деп которулат, бирок оң жакка деп к мүчөсү уланганда багыт берди. Бул кыргыз тилиндеги багыт берген мүчөнү каякка деген мүчөнү ыро деп беребиз. Бир затоточко же багытка же жерге, оң жак, сол жак, үстүнө, ылдыйга деген жактарга ыро мүчөсүн эле улап коесуздар. Мисалдар менен бышыктайбыз. 오른쪽으로 가세요. оң жакка барыңыз. 오른쪽, оң жак. Кыргызча тили жаттап калыш оңой эле. Одон башталып атат. Ыро уланганда демек багыт берип атат. Кайсыл жакка? Оң жакка. Биз кыргызча оң жак бар деп сүйлөп койбойбуз, оң жакка бар деп сүйлөйбүз. Ошондуктан бул мүчөнү унутпайбыз. Мектепке келиңиз десем, каякка? Hakko, мектеп. Hakkoро, мектепке келиңиз. Мектеп келиңиз десем, кызыктай болуп калат. Ошондуктан ырону кошуп айтабыз. Ал эми кайсыл учурда ыро, кайсыл учурда ро болот. Өзүңүздөр байкасаңыздар керек, корей тилинде дайыма үндүү же үнсүз менен бүткөн сөздөргө карата мүчө дагы өзгөрүп кала берет. Мисал үчүн, ыро мүчөсү пачым бар кезде уланат. Мисал үчүн, орынчок, к. Караңыздар. Пачым бар бекен? Сиздер бул теманы эбак эле өздөштүрүп алгансыздар. Ошондуктан көп токтолбойбуз. Орынчогыро. Орынчок ыро эмес, орынчогыро. Ал эми пачым жок болсо, рону эле коюп коебуз. Мисал үчүн, hakko, hakkoро. Түшүнүктүү болтабы? Эгерде бул темалар түшүнүксүз болсо, мурунку пачым темаларын жана туура окуу темаларын дагы бир жолу кайталайсыз. Hakkoро, мектепке болду. Эгерде кёшил бул аудитория, класс, аягы л менен бүтсө, анда кантип улайбыз? Кёшил. Караңыздар. Ойлонуп көрүңүздөрчү. Анткени пачимде л туруп калып атат. Кёшил ыро болобу же кёшил ло болуп калабы? Лга карабастан ыро эле келе берет. Кёшилро. Түшүнүңүздөрбү? Бирок кээ бир жерлерден кыскартып ыны жазып отурбайлы дароо лону эле коюп койгонун көрүүсүңөр болот. Кёшилло. Кёшилло. Демек, пачымда л турган сөздөрдү көрүп калсаңыздар, ырону коёмбу же рону коёмбу деп башты оорутпайлы, дароо рону эле коюп кетериңиздер. Коркпоңуздар, ката болбойт. Кёшилло. Мисал үчүн дагы бир ушундай сөз, кил, жол. Жолго деп айтсак кантебиз? Кил ыро болобу? Жаңы эле мен сиздерге үйрөткөндөй, оңой эле килло, жолго, жолго карай. Дагы бир жолу бышыктап коебуз. Пачым бар болсо, ыро уланат. Мисал үчүн, орынчогыро. Караңыздар, оңго. Пачым эгерде жок болсо, ро эле уланат. Түйро. Түй арка, түйро аркага. Пачымда л болсо деле, ро эле уланат. Мисалы, кёшил, класс, аудитория, кёшилло. Түшүнүктүү болдубу? Ушул таблицаны жазып алабыз дагы, жакшылап жаттап, эстеп калабыз. Жана өз алдынча мисалдар менен дагы иштеп көрөсүздөр. Эми үлгүлөрдү сиздерге көргөзүп берейин. Кулак коюп угуп туруңуздар. 길을 건너서 왼쪽 가세요.
жолдон өтүп, 왼쪽 деген сол жақ барыңыз. Шунда болса кандай болот? Сол жаққа барыңыз. Экинчи сүйлөмдө 이번 휴가는 제주도 갈까요? Ушул жолку отпускада 제주도 барайлыкпы? 제주도го болуш керек, 제주도로. Үчүнчү сүйлөмдө 1시까지 회의실 오세요. Saat 1ге чейин чогулушка келиңиz десек, 회의실로 오세요. Кандай экен? Эми бул жерден мен силерге азыр суроо берем, силер таап көрөсүздөр. Мисо, 나나씨 은행이 어디에 있어요? 나나, банк кайсыл жакта? 앞으로 쭉 가세요. Стрелка турат. Ап, алды жаққа түз барыңыз. 그러면 오른쪽에 보일 거예요. ошондо оң жактан көрүнөт. Түшүнүктүү болдубу? Эми бул жерден дагы. Мисо, 나나씨 수업 끝나고 어디로 가요? 나나 айым, сабак бүткөндөн кийин кайка барасыз? үйгө барам. 집으로 갈 거예요. 집, үй, 집으로 болду. 여러분은 어디로 여행을 가고 싶어요? Кайсыл жакка саякатка барыңыздар келет? Ушул суроого жоопту корейче кылып комментарийга калтырыңыздар. А мен болсом, 저는 산으로 여행을 가고 싶어요. Мен тоого сапарга баргым келет. Кийинки сабактан көрүшкөнгө чейин.